Бир жумада эки эле жолу нан жеп, мустак суу ичип, ушу балдар ачык болбосун деп, мен курсам ток жей бергиле деп күлүп коюп, кем колпанга аракет кылып багып келатам. Кем деле болушкан жок, бирок колум эмнеге тийсе, кайсы жерден неме чыкса ошол жерге иштеп жүрчүмүн. Эч убакта эч бир бала, эч бир ата эне, эч бир аял саты ыйлабасын. Балдар чоңоюп калышты, анча мынча окуп, жумуштарга жардам берип калышты. Баардыгын кылып келип, ден соолуктан айрылып калган болуп атат ушул. Жалпысынан канча балаңыз бар? 6 балам бар. Бир кызымды дарылеп келатам. Аны 6 ай 3 ай сайын дарылайм. Ушу инвалидностька өткөрөбүз деп документ тапшырып баштадык, Кудай буйрса. Кички баламды жаңы жүргүлөп келаткан убагында келгем. Аркама байлап алып, кафеде иштеп жүрдүм. Үйдө отурганга убактым жок. Жада калса ооруганга да убактым жок негизи. Көп балалуу балаң бар экен деп, квартирадан квартирага көчүп, 12-чи квартирага туруш керек ушул. Кыялым, максатыбыз ушу балдарым менин көзүм тирүүдө үйлүү жайлуу болсо. Мен бул жакта ифтардамын, мен тиякта ифтардамын деп өзүнчө бир видеолорду чыгарып атасыздар. Ошол учурда ооз ачарга же болбосо бир жумада 2 күн эле нан менен суу ичкен учурларым болду деген дагы үй бүлөлөр арасында бар. Чолпон эжеке, алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл жактын кызы болосуз, ушундай турмушка эмнеден улам келип калдыңыз, канча жыл болду ушундай күн кечирип атканыңыздарга? Өзүм Талас областында эле Алексеевка айылынан болом. Манас районуна Покровкада Карарча деген жерге келин болгом. Мындан мурун 5 жыл болуп калды, 5 жылдан бери ушу жалгыз эле багып келем, балдарды квартиралап келем. Ушул жашоого келген ызы-чууга караганда тынч жалгыз жашаган жакшы экен деп чечтим өзүмө. Балдарыма да тынч болот, окуганы, билимине, баардык нерсеге тынч болот. Ошо ызы-чуудан баш тартып ошо жалгыз жашоону өзүм чечтим. Кудайга шүгүр, балдарым азыр чоңоюп калды, өздөрү калып, өздөрүнүн оокатын неметип калышты. Жумушка иштеп, кененирээк чыгып иштегенге бир эле кызым бар. Ошо ден соолугун байланыштуу, ошондо эле колум кармайт. Калганы жакшы эле. Алгач могул ызы-чуудан качып өзүм жалгыз болууну чечтим деп атпайсызбы? Ошондо мындай үй бүлөлүк зордук, зомбулук катталчу беле үйдө? Бул да ошол экинчи кызым төрөлгөндөн баштап эле башталып келди. Ага эберден чыкты деген сөз деп ушу илгеркилердин немесинде калып жүрөрдүм, чыдап жүрөрдүм. Балким оңолуп кетет деп аракет кылып көрдүм, дарылетип көрдүм, наркологическийге да жаткырып көрдүм, көп нерсе кылып көрдүм, бирок баары болбойт экен да. Акыры ызы-чуу көбөйгөн. Биз ушу ызы-чуунун көбөйгөнүнөн ден соолугума көп залакас тийди. Балдарга да залакас тийди. Чоң кызым 6 класс болуп калды, азыр деле ушу катуу кыйкырып жүрсөң, эметип жүрөт да, зарасы чыгып кетет. Психологторго апарып жүрөм аздан время. Азыр ызы-чуу неме бир аз азайганына тыынч уктап калышты. Түндө туруп эле чочуп кыйкырып калышты. Эшик катуу жабылса деле уже чочуп калышат да. Ушундай состояниеде болуп калган да. Ошонун баары жана катуу корккондон, үйдө үй бүлөлүк чыр-чатактан улам келип чыгып атат да негизи. Ошо иштебейт, акча бербей коет, акча таап келсем, акчамды алып коет, уруп бербей койсом сабап уруп алып коет. Иштеп жүрсөм, жумушума барып, тиги эркек менен жүрөсүң, бул эркек менен жүрөсүң деп, же өзү иштеп бакпайт, же иштесең жанды койбойт. Ошо акча жетпеген нерселерден бар эле ызы-чуунун баары ошодон чыгып келип атты. Акыры чыдап келип, ден соолугум айрылып баштагандан ушу кой дедим да, эми жалгыз жашайын. Сиздин дагы ден соолугуңузга уже залалы тийип баштады да. Мен дагы 6 ай 1 жыл сайын лечение албасам, башымды көтөрүп жата албай калам. Башым уже бир каптал шишип, лечение кылыш керек болот, бирок кара жок, жетишпейт. Анткени бир кызымды дарылеп келатам. Аны 6 ай 3 ай сайын дарылайм. Башым травма алганым, сотрясение, острый травма алганыма 3 жыл болоюн деп калды. Ошо 3 жылдан мурун, 4-5 жыл мурун ошо катуу сабаганда бөйрөккө тепкен экен, ал кан уюп анан сары сууга айланып кетет экен. Аны мен жөн эле бөйрөк баягы көп оор нерсе, көмүр көтөрөм, отун көтөрөм, чөп жыйнайм, ошондо отун ушинтип бир ошодон эле оорундан деп жүрсөм, ал эми эле ошо сары сууга айланып воспаление болуп шишип баштагандан 2 жыл мурун жатып калып турбай калгам. 1 ай жаттым төшөктө. Ошондо билдим да, диагноз ошондо айтышты да. Ошо кан сары сууга айланып баштаптыр.
срочно лечение кылбасаң гемодиализге отуруп каласың, бөйрөктүгө ойун эмес деп. Бирок азыр аны көрсөткөнгө деле азыр шарт жок да. Азыр өзүм каражат жумшаганга немем жок. Балдардын оокатынан, квартирадан, отун суудан, мектеп кийим кече, дары дармек, анан тышкары Коркучан кызымдын лечениясынан артпайт. Ошондо ажырашып кеткениңизге 5 жыл болду. Жалпысынан канча балаңыз бар? Азыр ошо балдарыңыздын баардыгы өзүңүздөгү? Сиздин колуңуздагы? 6 балам бар. Ажырашып кеткенибизге 5 жыл болуп калды. Мен чогуу жашабай качып жашап жүргөнүмө. Анда-санда таап алып калган жерден келип сабап уруп келип жүрдү. Акыркы сабаган ошо 3 жыл мурун болду. Ошо башыман травма алып 5-6 жерден жарып таштаган башымды. Ошо травма ошо лечение кылып. Ажырашкандан кийин дагы аркаңыздан Кууп жүрдү. кууп издеп, анан кийин ур токмо калган учурлар болот аңы. Ошо коркутуп жүрдү, өлтүрүп кетем деп, неге ажырашасың деп. Мен ошо коркуп жүрөп, закондуу түрдө ажырашканбызга ошо 2 жылдын чамасы болоюн деп калды. Андан кийин мындай укук коргоо органдарына да кайрылган учурлар болду беле? Укук коргоо органдарына боюнча. башында өлтүрүп салганда, коркутуп жүргөндө бычак менен келип такайт, тиги менен коркот, кыгынтат, сабайт, балдардын көзү чуу кылат. Үйдүн баарын талкалайт, ушинтип неметкенден баягы өлтүрүп кетет деп коркуп жүрө берген экем. Анан кийин уже ден соолуктан айрылып неметип балдардын баягы коркуу сезиминен сабактан начарлап баштагандан уже кой дедим да. Анан закондуу түрдө анан милицияга кайрылып көрдүм. Участкойлор 3-4 жолу камашты. Көп түшүндүрүү иштери жүргүзүштү. Акыркы камап ошо мага неприкосновенный берет экен, анан ардер орес деп коет экен. Ошону бергенден бери келе элек да. Тынч маалелек. Азыр ошондо жанагындай охранный ордер менен да жүрөт экенсиз да? Ошо менен. Ошо участкойлордун ошо жардам ошондой бергеп, мени карап, мени байкап, бизде постоянно келип текшерип турат, ызы чуу кылган жокпу, келген жокпу, эчтеке болгон жокпу деп. Ошондон кийин бир аз тартынды окшойт, ошондон бери келе элек да. Жетти биздин жашаган жерибизди таба элек. Сиз азыр бул жерде батирлеп жүрбөйсүзбү? Ошол жолдошуңуз менен жашап турган убакта дагы мындай өзүңөрдүн бир турак жайыңар, үйүңөр бар беле? Же ал убакта деле батирлеп жүрдүңүздөр беле? Жок, турак жай үйүбүз болгон эмес. Мурун бир участок алабыз деп, кредит алып участок алсак, биз уже фундаментин куюп баштаганда башкалар алып койду, закондуу түрдө. Биз эмес, бизден башка да тышкары 2-3 кишиге сатып жүргөн экен ал жерде. Анда ажырашкан убакта деле мындай балдардын сиздин эч кандай үлүшүңүз болбоптур да, негизи. Эч нерсе болгон жок. Ушул квартирада жүрүп атак. Квартира боюнча биз анын да эчтекеси болгон жок. Менин да эчтеке жерим жок, үйүм жок, неме болду. Ошо квартира менен эле жүрүп аттык. Жардам да тийген жок. Наоборот, кайта мен ошо таап келген нерселеримди уртуп эле алып койчу да, коркутуп. Азыр дагы тийбейт жардамы? Жардамы тийген жок. Өмүрү тийген эмес. Азыр жардам сурагым да келбейт. Лишь бы мен тынч койсо болду эле мага. Мен жардам өмүрдө эч кимден сураган эмесмин, адам сурагым да келбейт. Мага тынч жашоо берсе, ошол мага жетиштүү дейм да. Анан эми 6 бала менен жалгыз боюн эмес, толук кандуу, толук үй бүлөлөр деле мындай багыш өтө оор да. Негизичи экөөлөп, үчөлөп багып үй ала албай жүргөндөр дагы бар. Анан сиз азыр эми 6 баланы кантип багып атасыз? Эмне жумуш кылып атасыз? Буга чейин дагы эмне жумуш кылып келгенсиз? 6 баланы багыш кыйын эле, бирок кылбаган жумушум калган жок. Кички баламды жаңы жүргүлөп келаткан убагында келгем. Берки кыздарым жаңы 1-класска бара элек убакта келгем. Ушул жака аркама байлап алып, кафеде иштеп жүрдүм. Поварга жардамчы болуп, аркама байлап алам. Ыйлаган убакта, уктаган убакта намаз кынасына жаткырып коем. Жакшы агайлар бар экен, урушкан жок, балаң бар деп чыгарып койгон жок. Түндө үйгө алып келип таштап, түндө үй актап жүрдүм. Үйлөрүн жыйнап берип, кирлерин жууп, ушундай жумуштар менен кайта эртең таңгамал үйгө келип калам. Баламды алып, балдардын курсагына тойгузуп, кайта өзүм жумушума кетип калам. Ушундай 2-3 жумуштун башын бириктирип иштеп жүрдүм. Кийин швейный машинка алдым, кредит алып. Анын да немесин койгон жок, саттырды, талкалады, жок кылды, карызга батырды. Ошо ызы чуу менен жүрдүк да, иш калса. Жандай тигүү цехин жолдошуңуз менен жашап жүргөн убактарда кылып атасыздар да, Ошол убакта кредит алып, тааныш эжелер бияктан жардам берип, өзүм алдым. Ал каражат берген жок.
Ал эми жалгыз балдарды жалгыз багып аткандан бери кандай күн кечирип атасыздар, кантип? Ошол башында ушу жолдошу менен жашап жүргөндө ишенсеңиз үйгө кирип келип тамак ичип баштаганда баштайт, тамагыбыз кака кеткенинче ичкен ичпегенибизди билбей калчук да. Азыр мына тынч өзүбүз жашап калгандан бери тынч жегенибиз аш болуп, мындай тынч көңүлдүү шартта күлүп жайнап отуруп тамак ичебиз да, коркуп качан келип эмне кылып жүрөт дебей. Балдардын да уйкусу жакшы болду. Мурда уктап жатып чочуп кыйкырып ойгонуп турбузчу, азыр мындай тынч уктап, тынч болуп калышты, жакшы азыктап жүрүп. Колум эмнеге тийсе, кайсы жерден неме чыкса ошол жерге иштеп жүрчүмүн. Көбүнчө повар болуп, повардыкты үйрөттү эжекелер. Ошол тарапта иштеп жүрдүм көбүнчө, ушул неме менен оокат ташап келем түндө. Кеч болуп калып жүрүп кафелерден чыгып, азыр таттуу жер, торт чыгарган жерде иштеп атам. Көбүнү иштеген жерим 2 жумушту башын бириктирип иштеп жүрдүм. Кийин ден соолуктан бир аз начарлап калгандыктан бир эле жумушка өттүм. Азыр балдар да чоңоюп калды. Мен оокат ташыма алып келгендеримди өз ара жылытып ичип калышты. Жумушка барам, торт жасап иштейм. Баламды эртең менен сабакка тургузам кийинтип. Эртең менен окугандарды эртең менен жибере салып, түшкө чейин барып жумушумду бүтүрүп, түш кечинде келе калып тамак кылам. Кызычуу от жакмай, от жармай, ушундай баардыгын эле кылып келатам. Көбүн нерсе ошо азыр такшалып калдым десем болот. Бир жакшы эжелерим, агайларым поварлыкты үйрөткөн, кесипти. Ушу Талас областында каяка чыгарса, заказ чыкса, ошол жака барып келип иштейм да, көбүн нерсе. Кызымды алып кетем. Той аштарга барып, тамагын жасап, салат палаттарын, дасторконун жазып берип кетем. Көп эле таанып калды болуш керек. Мен ушундай мен эмне кылам? Үйдө отурганга убактым жок. Жада калса ооруганга да убактым жок негизи. Ооруп жатып калганга да убактым жок. Балдар дагы ушундай көнүп калган окшойт, Сиз жок деле биз жана көрдүк, идиштерин жууп, бияктан отундарын жагып, үйдө жылытып, чоң кишилердей үйдө жумуш кыла беришет экен да, көнүп. Мен 4-5 жылдан бери катуу ооруп келип атам, ушундай ур токмоктун айынан. Анан жумушка барып келип, бир күнү аябай катуу ооруп келип куладым, ошо бөйрөгүмөн приступ берген экен, билбей куладым. Ошол күндө 1 ай төшөктө жатканда өздөрү үйрөнүп башташты да. Ой, апама жардам берели деп. Ошодон бери кылып келишип атат. Мен эмгек кылганымды аябай баалашып келишет. Кудайга шүгүр, рахмат, Кудайдын балалык, балдар берип, энелик немеге берип койгонуна чоң рахмат. Балдарым жакшы эле көп нерсени үйрөндү. Бул турмушта көп нерсени мен менен кошо көрүп келди да. Сиз көргөндө кошо көрүп келди аталар да. Ачканы, токту баардыгын көрүп келишти. Өздөрү да жакшы билет. Атасы жоктотпой багып келатканын да жакшы билишет. Баардыгы айтышат. Чоң рахмат. Атам да сиз, апам да сиз. Эчтекеден кем болбоганга аракет кылып багып келатам. Кем деле болушкан жок, бирок. Ушу балдардын сиздин аракет кылып атканыңызды көрүп түшүнүп атканы сизге ан сайын дем берет экен да. Ушу күч кубат берет. Главное ушуларды оорубаса дейм. Мен оорусам да ушулар оорубаса, имандуу, акылдуу. Балдарым дагы кийин келинчектүү болсо, эч кимди ыйлатпай, имандуу адептүү болуп чогойсо деп тилем. Иштеген жерим калган жок, баарын эле иштеп келатам, эчтекеден кем болбой багып келатам. Өзүм кийип ичпесем да башыман өткөн күндөр болгон. Бир жумада 2 эле жол нан жеп, мустак суу ичип, ушу балдар ачык болбосун деп, балдарга баарын ташып берип, мен курсам ток жей бергиле деп күлүп коюп, артыгыраак ыйлап жүргөн күндөрүм болду. Ал күндөрдөн өтүп кеттик, балдар чоңоюп калышты. Жок дегенде үйдөн анча-мынча оокат жумуштарга жардам берип калышты. Баардыгын кылып келип, ден соолуктан айрылып калган болуп атат ушу. 2 жылдан бери катуу ооруп келатам. Ушу лечение кылганга да немен болбой жатат. Кызымды лечение кылып, ушул аягып кетсе экен деп. Биздин көз үстүрүүдө балдарды чоңойтор экенсиз. Көзү өтүп кеткенин оорукчан кыз киши тем более эмне болуп коргоп калабы деп ушуну ойлой берет экенсиң да. Ушул аягып кетсе, өзүн турмушта жакшы жолун таап кетсе деген үмүт экен да негизи. Азыр сиздин кичине бир ооруп калганыңыз дагы мисалы үй үчүн, балдар үчүн өтө бир чоң коркунуч экен да. Ошо бөйрөктөн срочно лечение албасаң, башыңда шишиги да чоңоюп бараткан. Ошо экөөнүн
башынан да мурун ушу бөйрөк жаман экен. Гемодиализ istеп бирдекеге отуруп каласың. Бул уже иштеп мен акча тапканыма тоскоол болуп калат экен да. Ушу төшөктө болуп калышы мүмкүн. Балдарыңызга уже өзүңүзгө дагы акча таба албай каласыз да. Өзүңүздүн ден соолугуңузду караганга дагы. Балдарды караганга мүмкүнчүлүгүм да болбой калат экен да, ошону дарылайлы деп жатат. Ошондой болот. Ошондой диагнозду врачтар качан айтты силерге? Анан кийин ошол нерсени ойлогон сайын ан сайын жүрөгүңүз ооруйбу? Мындай мен ооруп калсам балдарымды эми дагы ким карайт деген сыяктуу. Ошо баягы жумушта ызылдап оорубаган убакта күлүп жайнап ызылдап баягы иштеп жүрө берсем билинбейт. Анан баягы ооруп катуу кыйналып отуруп калганда ойлоп калат экенсиң да, төшөктө жатып калсам балдарым куру болуп калат, талаада калып калат, ким багат, булардын келечеги эмне болот деп. Ошо мен хотя бы ушулардын буттан туруп ар бири өзүнүн жайын, үйүн жайын таап, ордун таап кеткенче көзүм тирүү болуп ушуларга жардамым тийип турса деген үмүт экен да. Анан эми жанагындай үй бүлөлүк зомбулукту көп көрдүк, балдар да көп көрдү деп атпайсызбы? Анан балдарыңыздын ден соолугу кандай азыр? Ошол убакта көрсөңүздөр эшиктен ким эле кирип жайыраак эшик катуураак ачылып калса эле болду. Секирип туруп эмне болду деген состоянияга келип калышкан да. Кечинде уктап жатып атып, жөн эле жөтөлүп же чүчкүрөйсөң дагы коркуп кыйкыр ыйлап жүрүшкөн состоянияда болуп калышкан. Азыр Кудайга шүгүр ушу чогуу жашабай тынч болуп калгандыктан тынч уктап, күлүп жайнап, вообще күлүшпөй калган да, коркуп калган. Атасы оң жактан келаткан эле болуп, бурчка тыгылып эле үмүрөйүп калышкан. Эчтеге жегиси келбей калышкан да, жей албай калышкан, аш болбой калган тамагыбыз. Коркуп качан эмне эмне болуп жиберет деп. Азыр Кудайга шүгүр жакшы тынч. Анан да айтып калбадыңызбы? Бир кызымдын дагы дарылануусуна акча керек. Ал жака дагы иштеп тамак ашынан тышкары дарысына да акча чогулткан учурлар болуп калат. Ал жака жетпей калат депчи. Ошол эмне оору ошол кызыңыздыкы? Ошо кичкейинде моюндарда ошондо магазинде иштегенде сабай берчү улам. Магазинчилер кирип келип сурайт эми кийим кандай, канча баа турат деп. Ошону көрүп калып эле сен сүйлөшүп атасың деп эле сабай берип тепкилей берчү да ошондо моюндарда. Ошол убакта бир катуу ооруганымды билем да. Кийин ошону бул кызымды Бишкекке апарсам, ошо именно боюңду бар да, заакы жегенсиң дейт, катуу жегенсиң. Ушу баланын мээси өөрчүп аткан убакта катуу запкы жегенсиң, ошондо майда кан тамырлары үзүлүп кеткен деди да. Азыр дагы жаш, переходный возраст болгончо лечение кылсаңар 60% оңолуп калышы мүмкүн деди да. 100 эмес, 60% болсо да оңолуп калышы. Кичкей баладай денеси дагы мүчөлөрү да чоң кишиникине өсүп кеткени менен мээси, акылы кичкей баланыкындай болуп калды. Акыл эси бир аз артта демек э? Артта. Ошонун айынан мектептен чыгып интернатка кетти. Мектеп чыгарып койду да мектептен. Окубайт, болбойт, басып кетип калат. Агрессивность көп болот. Отура берет, ыйлай берет. Чыгалып кетип калат. Тамга тааныбайт, окугусу келбейт, адамды жактырбайт, ызы-чуу жактырбайт. Ошондой азыр интернатта окуп аттык, ошого 6 ай сайын лечение алышыбыз керек. Эс үчүн билбей кетип калат деп атасың. Кандай учурлар болгон? Особенно мезгил алмашканда болот. Ушундай бир ай, 2 айдай аябай кармайт. Таппай каласың өзүң. Отуруп өзүң таппай каласың, акка кетип калган. Издейм да, ошентип. Жылаңайлак жүрүп кышында издеген күндөрүм болду, жумуштан чыккан. Көчөгө чыгып эле кетип калат. Кетип калганда да таппай каласың да, мындай кайгына кетип калган таппай каласың да. Анан ошентип көп участкойлор жакта ага инилер көп жардам берип жүрдү. Арак жактан таап келип жүрдүк. Азыр мындай лечение алгандан бери бир аз тынчыраак да. Бүтке бар. Канчалык алыс кетип калган учурлары болду. Анан ошол маалдарда бир жаныңыз чыгып издечиңиз артынан Эртең менен чыгып кетип, мен жумуштан жаңы эле жумушка барсам чыгып кетти деди. Үйгө келдим. Келип эле баягы неме менен кардын изи менен издейин дедим да, кетип калып. Ошо менен жарым түн саат 11-12ге чейин издеп жүрө бердик. Участкойлорго чалдым. Алар да баары чогуу издеп жүрдүк. Таппай. Немеде Азиядагы неменин үстүндө уктап калыптыр, оюнун ичине кирип.
Анан бир участковый айтты, эже эмне жылаңайлак жүрөбүз деп. Бир шлепка кийип, бир бут мешитке кийип кетип калыптым. Бирок билбейм да, ушу эмне болуп кетип калганын. Мен уже неме болуп калган убакта чарчап калдым да, билбей каласың. Ошондо кышында жылаңайлак издеп кетип калыпсызбы, бир бутуңузду? Бир бут кийим кийиптирмин, бир бут кийим кийип, шлепка кийиптирмин, бир бут мештеге кийип кетип калыптым. Тоонун да билбейм да. Ойлойсуң да эмне болуп кетти да, ким эмне кылып койду, эмне болуп кетти, каерде болуп калды, тирүүбү деп. Ушинтип издеп жүргөн күндөрүм болду. Көбүнчө ушул милиция органы таап берип аткан учур болду. Айла жок, ушу бирдеке болуп кетпесин эле ошолорго чалам, ошолор менен эметем, ошолор таап келип аткан убакыт. Жардам кадимкидей тиет дароо. Аябай, аябай чоң жардам. Азыр да тамашалап башка бирөөлөрдүн балдары жоголуп кетсе чалып калышат. Сиздин эжесинин да баягы кызы жоголуп кеткен жокпу деп. Ушундай убакыттарда баардыгы эле таанып калды, участковый, милициялар жардам берип ушуну таап келишип. Азыр Кудайга шүгүр интернатка тапшырдык. Главный лечение кылып келсек бир аз жакшы. Кыз киши болгондон кийин коркуп экенсиң, ким эмне кылып коет деп. Демек азыр 6 баланы баккандан тышкары дагы ошол ичинен бирөөсү дагы кичине ооруганынан ал жака дагы өзүнчө сиздин ден соолугуңуз, оюңуз бөлүнүп, дарыларына дагы акча каражаты керек болуп, кыйналып аткан учурда дагы бир оорчулук чыгыптыр да артынан. Буну уже мектептер кабыл албайт, эчтеке неме албайт. Главный ден соолук неме кылып, анан дайыр-дармегин артпай калат акча. Ушулардын үйдөн, квартирадан тамак аш бардыгы аны мунулардан артпай калып, ушун жашылап лечение кылбасаңар бир аз жакшы болуп кетсе деген, ушу инвалидностька өткөрөбүз деп документ тапшырып баштадык, Кудай буйрса. Ошо пенсияга тапшырсаң бирге өзүнүн дайыр-дармегине жардам болобу деп эметип атак да. Ушу бирге болсо да, болбосо мен өзүм көп каражат таап иштеп кетейин десем, өзүмдүн да ден соолугум жакшы болбой жатыр. Көп иштегенге мурда 2-3 жумуштун башын бирикитип иштей берчүм. Ашыл ден соолугум жакшы болбогон себебинен бир жумушту зорго алып атырмын да азыр. Кызыңыздын майыптыгын, документтерин жазуу жагы кандай, жеңил эле болуп атабы? Социалдык коргоо кызматкерлеринин дагы жардамы болобу негизи сиздин үй-бүлөңүздөргө? Бизге Кудайга шүгүр, жакшы эже агайлар бар, жардам берип келип атат, Кудайга шүгүр. Жалгыз эмесмин. Аллахым бар экен, жардам берип атат. Соцфонддон, социалдык защитадан көбүнчө жардам берет. Мен ушу пособие тапшырганыма, анча-мынча окаташ, көмүр сөндүрмө, суу, буума ушуга жардам берет. Документ жактан жардам берет. Мэриядан да жакшы жардамдар берип келет. Былтыр ошо мэриядан кызым катуу кармап, таза күчөп, эч жактан таба албай кыйналып калган убакта больницага срочно апарыш керек болду. Ошо мэриядан эже агайларыбыз жардам берип, акча бөлүп берди. Кудайга шүгүр, барып ошо лечение кылып келдик. Ошо лечение кылганда уктай калган мурдачы, вообще уктай калган. Азыр укташы бир аз жакшы да, мурдагыдан көздөрү дагы зарбайт, баштары агрессивность да бир аз бар да. Бирок ушуну врач айтты, талма болуп турган талмасы мурдан кичинекейинде кармаганы кайта ачагы ачылып калыптыр. Жакшы лечение кылбасаңыз кайта повторно талма башталат деп. Анан азыр айтып калбадыңызбы? Биз да өзүбүз баамдадык, балдарыңыз, кыздарыңыз абдан мындай аң сезимдүү, сизге жардам берген, сиздин мээнетиңизди барктап түшүнгөн кыздар болуп чоңоюп келатыптыр. Анан мындай үйдө чогуу күлүп, жакшы маанайда чай ичип отуруп калган убактарда өздөрүнүн кыялдары жөнүндө айтышабы сизге? Баардыгыбыз чогуу отурганда, жаңы жыл убагында көбүнчө кыздарым, балдарым жаңы жылда айткан тилектер жакшы аткарылат дейт. Орозодо ушул убакта жакшы болуп отурганда айтышат көбүнчө. Ошо былтыр орозодо кыздарым, чоң кызым поору болгум келет, кондитер поору болгум келет, сиздин жолуңузду жолдоп, сизге окшошкум келет мама. Сизде кийин чоң знаменитый повар-совар болуп кетсем, тияка бияка барам деп кыялданат. Чоң балам өзү неме болгусу келет, мал багып, малды көбөйткүсү келип, ушул жагына кызыгат. 6-класста кызым спорт жагына, мен кичинекейимде спорттон көп медаль немелерим бар болчу. Ошону тайнеси сандыктан баарын көргөзүп, кубоктарымды, медаль, грамоталарын алып алып, мама, мен спортсмен болом деп уже 1 жыл болоюн деп калып, футболго катышып отур. Ошака платный немеге сүйлөшүп катыштырып атырам. Кыздардын командасына кошуп бериңиз деп. Азыр балдар менен тренировка болуп атат, кыздардын жагында команда чогулат экен. Алар балдардын да шагы сынбасын, кыялы сынып калбасын деген
тилек болуп атат да сизде дагы. Эми атасы жок болсо дагы жок дотпой мындай. Эч кимден кем кылбаганга аракет кылып келатырмын, күчүм болушунча, күчүм жетишинче. Кичке кызымды былтыр мурда жыл 2 жыл катары менен сыймык грамотасын алды, мектептен жакшы окуйт, тарбиясы жакшы деген губернатордун подаркаларын алып келди ёлкадан барып. Ал ошо билим жагынан анан адамды кооздоп, боентуп, чийинткенди жакшы көрөт. Кийинки кызым да ошол, мен да повар болом дейт. Кички балам бокска катышып келет, былтыр катышкан 6 айда. Адам бери көчүп кеткенден бери биртке мүмкүнчүлүгүм каражат жактан жетишпей жатканынан катыштыра албай калдым. Кайта эми бир аз күн жылыса катыштырып баштайм, бокска катышып отур. Газпромго барып ошол жактан эметип. Ал эми ушул жалпы үй бүлөңүздөрдүн дагы биргеликте кандай койгон кыял максаттарыңыздар бар? Ошо биздин баардык бала чакабыз менен кыялданганыбыз өзүбүздүн үй жайыбыз болсо, ата бизди көп балалуу балаң бар экен деп квартирадан квартирага көчүрүп, уже бул 12-нчи квартира болуп туруш керек. Ушул балдарын көптөп эле батырбайт да. Тем более жолдошуң жок болсо кантип төлөйсүң деген шип эметип коюшат да, бой көтөрүшүп коюшат. Аны бир жерде таанышты эжелер менен киргем. Мында ушу 1-2 айдан кийин уже неме сатылат экен да, бир сатып да өтүп кетсе башка квартира табасың дейт. Биздин эң кыялыбыз, чоң кыялыбыз ушу үйүбүз жайыбыз болсо, анан тынч оокат кыла берет элек дейм да. Тапкан немелерибизди үйүбүзгө жыйнап, өзүбүзгө неметип чогултуп дегендей. Ошол да эң биздин чоң маселебиз, чоң кыялыбыз ушул үй маселеси болот. Үй жайыңыздар болсо, балким ошол тапкан акчаңыздар ошо сиздин ден соолугуңузга, кызыңыздын ден соолугуна дагы жумшалмак да. Балдардын окуусуна, билимине, илимине, келечекте катышат турган кружок суржокторуна кененирээк жетет эле дейм да. Көчүп жүрөр, батпайт экенсиң эч жака, чынында көп бала мененчи. Квартирадан квартира, ар ким хозяин ар кандай болот экен, ар кандай мамиле кылат экен. Ошондон аябай чарчап кетишти да, балдар да чарчап кетишти. Көчүп жүрөр. Чолпон эжеке, биз Сокол Медиа сайты ушул буга чейин дагы бир жаш кичинекей балага, андан тышкары ушул Талас облусунда Тамик совхоз айылында Мөөркан деген апага дагы там салууга, акча чогултууга кыргыз элине видео жарыялап жардам берген учурлар болгон. Ушул орозонун ыйык күндө дагы кыргыз элибизге, кайрымдуу инсандарыбызга сиз дагы камера аркылуу кайрыла кетсеңиз, балким ушул орозодо дагы орозо кармап мындан да көбүрөөк сооп табам деген адамдар балким ушу сиздин үйүңүздү салганга дагы же үй алганга дагы жардам колун сунат деген тилегибиз бар. Буюрса биз дагы Кудайым буюрса өзүбүздүн жумушубуз ушул экен, келип видео тартып, адамдын жашоо шартын чагылдырып, акыбалын баяндап берип, буюрса биз дагы сиздерди байма-бай келип тартып, кыргыз элине, жалпы журтка абалыңыздарды жеткирип туралык. Элибиз колдосо, кайрымдуу инсандар, сооп кылам деген инсандар жардам колун сунса, Чолпон айымга дагы, Чолпон эжекебизге дагы буга чейин Мөөркан апабызга чогулткандай кылып, үйгө, турак жайга акча чогултуп, курулуш иштерин баштан аяк жүргүзүп, элибизге дагы мындай отчет катары жумшалган акчалар каяка кетип аткандары тууралуу дагы видео чыгарып туралык. Андыктан сиз дагы өзүңүз камера аркылуу кайрыла кетиңиздер. Балким ушул орозо күнү элибизден дагы иштеп жүргөн ишкер адамдардан дагы сиздерге жардам болуп калат чыгар. Ассалому алейкум кыргыз элим. Баягы Рамазанда орозоңуздар кабыл болсун, ар бир үйдө ынтымак болсун, эч убакта кызы чуу болбосун, ден соолук болсун. Ден соолук болсо баардыгы боло берет экен. Ден соолугуң жок болсо эчтеке кыла албайт экенсиң. Ошондуктан ар бир үйдө ынтымак болсун, эч убакта кызы чуу болбосун, сүлкүрчүлүк болбосун, ынтымак, ден соолук болсун. Эч убакта эч бир бала, эч бир ата эне, эч бир аял заты ыйлабасын. Эркек азамат, эр жигиттерге айтарым, ынтымак бере албасаң үй бүлө курба дегеним да. Ошондуктан баарыңар да ынтымак болсун. Ар бир инсандын жүрөгү таза, ыймандуу болсун.
тынччылык болсун. Ошо мен эң кыялым, максатыбыз ушу балдарым менин көзүм тирүүдө үйлүү жайлуу болсо дегеним, ошого жардамыңыздар болсо, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө каалооңуздар болсо ошол мага жардам этип кетиңиздер. Ушу үйлүү жайлуу болуп калсак, Кудайга шүгүр, ден соолугум болуп калса, балдарым да үйлүү жайлуу болуп калса, ызы-чуу болбой тынч жашайт элек. Колдоруңуздан келген жардамдарыңызды берип кетиңиздер. Ар бир үйдө ынтымак болсун. Мага берген жардамыңыздар сиздерге эселеп сооп болуп кайрылып берсин. Ар бир инсандын жүрөгүндө ыйман болуп, тынччылык болсун. Канчалык көп берсең, ошончо көп аласың дейт Аллахым. Ар бир пенденин жүрөгүнө ыйман берсин. Ушу менин эң чоң тилегим, максатым, Аллахтан тилегим ушу үйлүү болсом деп келем. Ошого битке да болсо салымыңыздарды кошуп кетиңиздер деп суранып кетели. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Чолпон айымдын жашоо шартын өзүңүздөр көрүп жатасыздар да. Чолпон айымдан келип биз сурап калдык, балдарды кандай кылып эмне тамак берип атасыздар депчи. Эжекебиз айтып атат, мынакей нандар катып калса да ушинтип эскесе да катытып, атайын кургатып, шорпо кылып туруп турап бергенге. Бул жактан майды атайын кургатып койгон экен. Эшикке чыгып биз жана сыртта жүргөндө ушул жолук менен сыртта дубалдын бурчунда илинип турганда көрсө бул май экен. Майды кургатып, сызгырып, ар кандай шорполорго кошуп, нанды да туратып берет экен. Кыскасы, жалгыз бой эжекебиз болгон күч аракети менен ушул балдарын эчтекеден кем калтырбай, бул балдардын да кыялы орундасын деп мектептерге берип, мектептен тышкары дагы кошумча кружокторго чейин берет экен. Жалпыбыз келиңиздер, ушул үй бүлөгө жардам кылып, ушул балдардын тилектери, кыялдары орундалышына эжекебиздин ден соолугу дагы оорлошуп баратканына кийин бул балдар дагы кандай болот деген дагы ойлорун айтып кыжалат болуп атат. Ага чейин дагы эжеке төшөккө жатып калган чакта дагы эртерээк үй жайлуу кылып, балким дагы кошумча каражаттар чогулуп калса, кызын дагы больницага берип дарылоого көмөк көрсөтөлү. Чолпон эже, ушу кандай тамактар жасайсыз, ошону айтып берип коесузбу? Өзүңүз да поварым деп калдыңыз, мындай сонун кылып жасап берип койсоңуз керек бирок, даамдуу кылып балдарга дагы. Көбүнчө ысырап кылбайм да, ысырапкорчулукту жаман көрөм өзүмө. Эч нерсени ысырап кылгым келбейт. Нан да катып калса таштап койбойм. Көгөрүп аябай көрбөй калды, жарабай кетпесе, сухарь кылып таштайм, шорпо кылам, дымдама менен кошо дымдап берем. Нанды негизи ысырап кылбайм. Дымдама дегенде жана мен да эсимде да ушундай ар нерсе тамак жасап атканда нанды, каттаган нандарды үстүнө коюп Жок, койчу эле ошондойбу? Кууруп атканда эле көбүнчө капуста менен кошо кууруп атканда чогуу майга катуу кууруйм, анткени майдын жыты кызыл кылып кууруп калганда аябай даамдуу болот да. Нан экенин билинбей картошкадай желип кетет. Курсак ошондон ток болот да. Ачта эт жок болсо дагы ошо эттин даамына калып майды нанды курсаң белок көп да, буда күчтүү курсак. Ошондо нан менен майды аралаштырып курганда ток да кармайт, анан кийин нан экенин да билинбей башкача бир даам менен нан экенин билинбей көбүнчө картошканын даамдуу болуп калат да, нан ошону жеп алышат, ток жүрүшөт көпкө чейин. Баягы мурда жаңы кыйналып кеткен убакытта мен ушинтип көп берип жүрдүм, анткени эт алып бере албайм убагында. Аябай жакшы кымбат нерселерди алып бере албайм. Анан ошол убакытта баягы курсакты кантип ток кылыштын амалы да, эч ысырапкорчулук кылбай. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр Чолпон эжекебиздин жашоо турмушун көрүп атасыздар. Бул дагы болсо мындай Аллах Тааламдын жазганы, бирок азыркы учурда орозо күндө канча деген адамдар, канча деген орозо кармаган инсандар ооз ачууда ар түрлүү тамактарды стористерге коюп, видеолорго коюп, мен бул жакта ифтардамын, мен тиякта ифтардамын деп өзүнчө бир видеолорду чыгарып атасыздар. Мынакей урматтуу бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, ошол эле учурда сиздер башка бир жерде бир мактаныч менен же бир башкача ойдо, балким башкача ниетте айтып аткандарсыздар. Бирок ошол эле учурда
ооз ачарга же болбосо бир жумада 2 күн эле нан менен суу ичкен учурларым болду деген дагы үй бүлөлөр арабызда бар. Ошондуктан бардыгыбыз ынтымакта жапа-тырмак бул үй бүлөгө жардам колун сунуп, үйлүү болуп калышына салымыбызды кошуп, бирге дуа тилектерди айта кетелик. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.